Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде күн маек программасы кызматыңыздарда мен Өмүрзак Азимкулов. Бүгүнкү программада биз автоунаа айдоочулардын маданияты тууралуу кеп кылмакчыбыз. Дал ушул темага ошол тармактын адистерин чакырганбыз. Тааныштырып өтөйүн, Забир Бекбакиев, Ош облусунун жол кыймылынын коопсуздугунун бөлүмүнүн кызматкери, милициянын майору, кош келипсиз. Ошондой эле Эржигит Пайызов, Ош шаардык ички иштер башкармалыгы боюнча милиция кайгылык кызмат бөлүмүнүн басма сөз кызматынын улук тескөөчүсү. Кош келипсиздер. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле бүгүн эсиңиздерге сала кетейин, урматтуу көрүүчүлөр, бизде түз телефондордо иштеп атат, андан сырткары Facebook баракчабызда түз эфир кетип атат. Комментарий калтырсаңыздар, адистерибиз жооп беришет албетте. Эми мына ушул маданияты, автоунаа айдоочулардын маданияты дегенде эле мына ушул сизге суроо бергим келип атат да, ушул облус боюнча мына ушул багытта кандай түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү? Мына ушу 2025-2026 жылды эске алганда. Айдоочулардын маданияты көтөрүү максатында Ош областынын аймагында ар бир райондордо, администрацияда жана мектептерде ар түрдүү иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Анын максаты айдоочуларга түшүнүксүн жүргүзүп, жол транспорт кырсыгын болтурбоо жана алдын алуу максатында элдер менен жыйын өткөрүп, биз мисалы ар түрдүү биз тараптан белектер жана ошондой эле жол белгилери таркатылып жатат. Өзгөчөлүктөр кандай? Ушул баягы эми азыр мисалы цифровизация деп автоматташтыруу системасы мына азыр кирип, баардык жерлерде коопсуз шаар үчүнчү ишке кирип атат да. Ушул кошуп боюнча Кыргызстан боюнча бизде атайын жол белгилери чүрүлгөн китепчелер таратылды. Айдоочулардын маданияттын жана деңгээлин көтөрүү үчүн республика боюнча таратылды. Ошо айдоочулар окуп, өзүнө керек жол белгилерди үйрөнүп, бир сыйра кайталап, жолдо жол белгиге карап жүрүш керек да айдоочу. Ошон үчүн биздин жетекчилик тараптан атайын жол белгилери чүрүлгөн китептер таратылды. Биз мурда буга чейин ушул жол коопсуздугунун кыймылынын көзөмөлдөө аракеттеринде көпчүлүк баягы документация иштерине көбүрөөк маани берчүбүз да. Мына акыркы мезгилдерде ушул билим сапатындагы текшерүү боюнча бир топ иш-чараларды мамлекеттик деңгээлде жүргүзүлүп атат да, мына сиздердин министрликтерде туурабы? Ошол багытта мына бизге мындай көбүрөөк көрүнгөнү ушул жана жол белгилерин үйрөтүү боюнча абдан көп иш-чаралар болду да. Мына облустук деңгээлде, шаардык деңгээлде кандай жүрүп атат азыркы күндө? Өзгөчө мына коопсуз шаар иши кошулуп калган мезгилде. Бул айдоочуларга айтып кетерибиз, коопсуз шаар деп калдыңыз. Коопсуз шаар деген бул Ош шаарынын аймагында коопсуз шаардын 124 атайын айып жазуучу камералары иштейт. Айдоочуларга эскертип кетебиз дагы бир жолу. Автоунааңыздарды коюп кеткениңиздерде дагы штраф келет. Коопсуздук курун такпай кеткениңизде пассажирына кошо дагы штрафтар келет. Өзүңүздөр айткандай, бул тема бүгүн биз көтөргөндөн кийин абдан көп суроолор келиши мүмкүн дедиңиздер эле. Бизде суроо келип калды. Түз эфирде көрүүчүбүз күтүп турат. Сурооңузду бере бериңиз. Алло, менде бир суроо бар. Мен өзү Россияда правага окуган, бүтүн Кыргызстан гражданымын. Ошондо алмаштырса кандай мен Үзүлүп калды. Суроо жарандык боюнча болду окшойт да. Мисалы үчүн баягы право айдоочулук күбөлүк боюнча болду окшойт. Бул эми айдоочулук күбөлүк боюнча, айдоочулук күбөлүк боюнча толук маалымат биз эми так айта албайбыз. Буну унаа ишканасы берет. Бирок айдоочулук күбөлүктү алыш үчүн сөзсүз түрдө кыргыз гражданына алыш керек. Ошо негизде ана айдоочулук күбөлүктү ала алат. Азыркы чыккан жараныбыз ушул авто мектепти ошол Россияда бүткөн деп атат да. Россия мамлекетинде бүткөн деп атат. Мына ушундай суроолор дагы көпчүлүктү кызыктырат да. Бул жактан сөзсүз алмаштырыш керекпи же ошол мамлекеттин айдоочулугу менен күбөлүгү менен жүрсө боло береби деген сыяктуу суроо берип атат да. Эми азыр бизде мисалы туристтер келип атат биздин Кыргызстан мамлекетибизге. Ошолор деле мисалы өздөрүнүн айдоо көлүгү менен мисалы кыргыз номерлуу автоунааны алып, через доверенность менен айдаса болот. Ошону эле бул өзүнүн россиялык күбөлүгү менен бизде кыргыз автоунааны сатып алып, ишенип каты менен айдаса болот. Эми биз баягы бүгүнкү тема автоунаа айдоочулук күбөлүк эмес, баягы маданияты тууралуу сөз болуп аткандан кийин кайра эле ошол темага түшөлү. Себеп дегенде
Бул жерде абдан көп маселелер жаралыптыр. Мисалы үчүн агрессивдүү айдоонун эрежелерин кантип сакташ керек, жоопкерчиликсиздик, жөө жүргүнчүлөргө мамиле деген сыяктуучу. Мына ушул максатта шаарда кандай иштер жүрүп атат? Жөө жүргүнчүлөргө мамиле деп калдыңыз. Жөө жүргүнчүлөргө ушул түз эфирден кайрылып кетебиз. Жол чийиндерден гана өтүшсө жөө жүргүнчүлөр шаарыбызда кырсык азаят. Көп жерде жолдон эле кесип чыгып өтүп кетишет. Ал жерде машина ылдам катуу жүрөт, секин жүрүп калат, кокустук болот. Ошондуктан жөө жүргүнчүлөргө кайрылып кетерибиз. Жол чийинден өтүшүңүздөрдү суранабыз. Чоң рахмат. Ошондой эле айдоочулардын маданияты деген темада иш алып барып атабыз. Ошондой эле айдоочулардын маданияты, мисалы көп айдоочулар мисалы конокко же бир тойго же бир башка бир жумушка баратканда сөзсүз айдоочулар ошонун убак саатын ченемин алыш керек. Мисалы Өзгөн шаарынан ош шаарга канча мүнөттө келе алат? Аралыгы 40-50 километр, ошондо саатына 60-80 километр жүргөндө 1 саат аралыкта келет. Ошону айдоочулар убакты ченемин албайт дагы, убакты уттуруп мен шашылып тез убагына жетейин деп ошол убактарда көп жол эрежесин бузат булар айдоочулар. Айдоочулар эрежесин бузган айдоочулардын көп автоунаалары, мисалы Фит автоунаалары, Матиз автоунаалары, мындай жеңил автоунаалар айрыкча жол эрежесин көп бузушат. Ошол себептен бул жол кырсыгыга келип калган айдоочулар, мисалы карама-каршы тилкке чыккандар, адамдын өлүмү менен келип чыккан жол кырсыгы каталат да. Ошол себептен айдоочулар бири-бирге болгон маданияты жок болуп баратат. Ошондуктан мисалы белгиленген жол белгиде 40-60, ошол белгиде айдаса ошол эле убакта келет. Бирок шашып кеткен учурлар көп болот да айдоочуларда. Ошонун натыйжасында көп кырсыктар катталып, кээ бир учурларда адам өлүмүнө да алып келген. Ошонун натыйжасында көп жүргүнчүлөр, айдоочулар жол кырсыгын кабылат. Эми бул жол кырсыгын кабылганда айдоочу өзү болсо макул, өзү болсо. Жөн эле башка бирөөнүн баласы, кызы, ушулар жаратылып калып жатат. Азыр эми акыркы убактарда жол баягы ортосунда эле мушташкандагы абалдарды көп соц тармактардан көрүп атабыз. Өзгөчө бул облустарда эмес, шаарда катталып атат да. Мисалы Борбор шаарыбызда дагы абдан мына ушул жакынкы күндөрү эле ушундай учурлар катталды. Бул боюнча эмне дей аласыздар? Кандай? Эми бул боюнча азыр так маалымат жок. Биз Ош шаарында айдоочулар автоунаадан түшүп бири-бири менен жакалашып, эгерде болуп калса, урушкан неме жагдайлар каттала элек азыр. Болуп калса кандай чара колдонушу мүмкүн? Бул боюнча мисалы жол кыймыл кызматкеринде мисалы ошондой орой мамиле кылып, же бир башка мамиле кылган болсо, бул боюнча сөз түрдө ыкчам тобу бар. Мисалы кайсыл жакынкы аралыкта, мисалы Говудуда или Роводуларда ыкчам тобунун кызматкерлери келип, ошол жерде как положено мыйзам чегинде документтер түзүлүп, мыйзам чегинде жооп берет алар. Бул эми баягы ушул майы кызматкерлерине болгон баягы араздашуунун фактыларын айтып атасыздар да. Мисалы жөн эле айдоочулар бири-бири мушташып кеткен учурларда кандай тартип колдонулат? Бул дагы жанагы автоунаа айдоонун маданиятына кирип кеткен темалар да, бул дагычы. Кандай жаза колдонулат? Эки айдоочу бири-бири менен жол ортосунда мушташып кеткен учурлардагы бул эки айдоочу жол ортосунда мушташып кеткендер жок эмес. Бизде Ош шаарында дагы болгон убагында. Аларды эми ошол жерге барып элдештирген аракет кыласың да. Биринчи эле сразу эле барып мыйзам чегинде деп мындай кылбай, кичине мындай элдештирип да көрүш керек да адамды. Эми элдешип ошентип бүткөн учурлар болот. Анан буга дагы кошумча маданиятка кошумча дагы ушул жанагы сигнал чалуу автоунаалардынчы. Беадеп сигнал чалганда учурлар бул ушул автоунаа айдоочулардын маданиятына кире билбейби? Бизде 102 кызматы бар да. Биздин Ош шаардык кайгылуу кызматтын 102 кызматын тейлегенибиз үчүн 102 берген учурда жетип барыш керек биздин балдар. Бизде ошон үчүн атайын автоунааларыбыз көбүнчө сигнал менен шашып жүрүшөт.
Бизде Ош шаарында 102 кызматын тейлейбиз. Ошондуктан шашып барышат. Облустук деңгээлде кандай? Эми бул жерде сиз айтканыңызга может мага айдоочулар шашып баратканда же бир башка автоунаа токтоп или жүргүчүн түшүрүп же чыгарган убакта или алдына жөө жүргүчүн өткөргөн убактарда кээ бир айдоочулар бар. Ошо маденасыздыкка кирет бул. Шашылып сигнал баскан учурлар болот. Өзү буда эми эч канча деле убакыт кетпейт. Кайта 1, 2, 3, 5 секунд эле убакыт кетет. Эми бул баардыгыбыздын мындай ака ука мына бир тууган деген бар. Ошол жерде мисалы машинаны токтоп, бир адам түшүрүп, чыккы чейин аркадагы айдоочу сабырсыздыктан сигнал баскан учурлар болот. Ушуга чакырып кетем айдоочуларды. Эми сигнал баспай эле кичине сабыр кылып койсо, дальше багытын улайт дейм. Жалпысынан алып караганда мына мыйзамдар деле улам өзгөрүп, жүргүнчүлөргө дагы келип жетти да. Мына ушул мен айткым келет да, башка өлкөлөргө салыштырып, азыр жүргүнчүлөр дагы бир аз көнө башташты, бирок көпчүлүк эмес. Аларга карата кандай жазалар бар? Бул дагы жол маданиятына, автоунаа маданиятына кирип кеткен темалардын бири деп эсептейбиз да. Жүргүнчүлөргө кандай тартип колдонулат ушундай учурлардачы? Азыр эми ушул убакта бизде республикалык аймакта жүргүнчүлөр аталыштагы иш мерчемдер түзүлүп, иштер өткөрүлүп жатат. Бул боюнча эми жүргүнчүлөр эми өтмөктөн өтүш керек. Ошол үчүн именно зебралар чийилген да. Ошого карабастан кээ бирки жүргүнчүлөрүбүз бар. Мисалы жүргүнчүгө мындай зебрага айланып келбей, туура өтүп кеткен учурлар болот. Ушуларга Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде 190-берне негиздеп айыптар салынат. Эгерде автотранспорт ээси жолдо кетип баратып, май кызматкери токтотсо, кандай маданиятты сакташ керек да? Эмне кылыш керек? Ал дароо түшүп барып чуркап барыш керекпи? Же эмне кылыш керек? Же качыш керекпи? Кечеги мына Бишкектеги окуялардай болупчу. Жок, дароо түшүп келбеш керек. Май кызматкери өзү келет, өзү келип өзүн тааныштырат. Жол эрежесин бузган болсо, жол эрежесин бузгандыгы жөнүндө маалымат берет. Анан ошондой маалыматын берип, толук жеткизип, анан кийин айып протокол жазып берет. Мына ушул маданияттуулукка ушул автоунаа айдоочулардын көпчүлүк учурда, кээ бир учурда деп десем жаңылышып калам да, көпчүлүк учурда телефон менен алаксып кеткен дагы учурлар бар да. Маселен, өткөндө келат ушундай абалга мен өзүм түшүктүм. Баягы капысынан чалуу келип калганын алсам, жанымда жолдун жээгинде май кызматкери токтотту. Тиешелүү протокол түзүлүп, мисалы эме болду. Ошол кайсы беренелер менен ишке ашат? Кандай болуш керек? Кантип жүрүш керек? Телефонду колдонсо болбойбу? Таптакыр. Эми бул уюлдук телефонду эми бардыгынын өзүнүн жеке телефону бул, өзү калына колдонот. Бирок ролдо отурганда телефон өтө ролго таасир этет да бул. Мисалы жол кырсыгын алып келген бирден бир себеби бул уюлдук телефонго алаксып калат. Мисалы жол кырсыгы эч качан айтып келбейт. Бул секундта болгон нерсе жол кырсыгы. Мисалы жол кырсыгы деген бул телефондо ар түрдүү мисалы кабар келиши мүмкүн да. Мисалы жаман кабар келип калган болсо, ошону окуйм деген болсо, ошол айдоочу жанагы телефонго алаксып өзү жол кырсыгы калышы мүмкүн. Мисалы алдыңдагы машина жүргүнчүгө токтогон болсо, сен барып артынан сүзүшүң мүмкүн. Же болбосо башка автоунаа бир кырсыкка учурашың мүмкүн. Ошон үчүн бул уюлдук телефонду ролдо отурганга вообще караганга өзү мүмкүн эмес. Эми кээ бар, конечно, телефон менен көп сүйлөшкөн адам или телефонго мындай неме болгон адам болсо, сөз түрдө может наушник менен телефонго алаксыбай, наушник менен колдонуп жүрсө болот. Бул Ош шаарындагы жаштарга да ушу телефон тууралуу кайрылып кетели. Ош шаарындагы жаштар, Ош областындагы жаш айдоочулар бул бар эң көп телефонду колдонгон, ушул эң көп жолдун кырсыгына катталганда да ушу телефон менен катталышат да. Ошондуктан телефон себеп болот да. Ошол телефон себеп болот. Ошондуктан Ош шаарынын, Ош областынын аймагындагы жаш айдоочуларга айтарыбыз, телефонду токтоп алып сүйлөшүп, кайра жылып кетсе болот.
Ошондуктан ошолорго эскертип кетели. Мындан бир 5-6 ай мурда жогорку кеңеште ушундай бир талкуун жараткан бир маселе көтөрүлгөндө, ошондо бир эми атын айтпай эле коеюн, бир депутатыбыз маселе көтөрүп атат. Баягы жолдо баратып кымыз ичип алса боло берет го деген, кымыз бул спирттик ичимдерге кирбейт деген сыяктуу да. Мына ушул мас абалындагы жалпы эле алып караганда айдоочуларга кандай мисалы тартип колдоносуздар да? Мас абалын айдаган айдоочуларга мисалы биз мас айдоочуну тосуп аныктап өзүнөн жагымсыз жыт келген болсо, биз тийиштүү больницага, наркология бөлүмүнө алып барып текшеребиз. Ал жерде кымыз ичти или пиво или спиртной ичти деп бизге жазып бербейт да. Ал жерде спирт ичимдигин ичкен деп эле жазып берет. Алкогольный опьянение деп эле жазып берет. Ал жерде кымыз, башка нерсе кетпейт. Ошон үчүн ролдо отурганда кымыз, бозо булар болбойт. Азыр сезон башталды, өзүңүздөргө белгилүү. Эми азыр сезон башталды, мисалы жайлоого чыгышы барды, кымыз ичет, анан эми аркасынан жыттанбайт деп дагы бирдекелерди болот. Эми бирок айдоочулардын өзүгө эле бул зыян. Бул кымыз бирден бир өзү уйкуну келтире турган бул суусундук бул. Ошондой нерсе. Анан бул спирт, бул алкогольный опьянение болгондун жыйынтыгынын негизинде бул убактылуу кармоочак автоунаа токтотулуп, айдоочуга айып салынып, айдоо көлүгү сот тарабынан чечилет. Демек, кымыз дагы болбойт. Бул баягы жалпы мына азыр жана жогоруда айтып кеткендей эле мына эс алуу учурлары башталган учур. Бардык ушул көрүүчүлөргө мына ушул Ош облустук жана шаардык майя кызматкерлеринин өкүлдөрү мисалы үчүн атайын маалымат таратып атышат. Этият болуңуздар. Жол эрежесин сакташ керек. Өзгөчө мына бүгүнкү темада көтөрүлгөндөй авто айдоочулар маданияттуулукту да сакташ керек. Авто маданияттуулукту ушул шопурлардын сактоосунда мындай жылыш барбы жылдан жылга? Бизде мисалы үчүн жалпы республика боюнча деле алып карасаңыздар боло берет. Эми маданияттуулугу айдоочулар арасында эми жок деп айта албайбыз, бар арасында. Мисалы 100дөн бир 2-си, 5-и бар да. Мисалы ошол айдоочулар сөзсүз түрдө барып туруп жыйынтыгы бул жол кырсыгы учураган айдоочулар болуп атат. Бул эми маданияттыгы жоктугунан тездикти ашырат. Жол белгисиде өлчөмүнө мисалы 60 болгон болсо, мисалы 120да жүрөт. Ошол жерде эле радар бар или камера бар. Эми айып пулду төлөп коем деген кыска ой менен ушундай тездикти ашырып айдаган айдоочулар жыйынтыгы жол кырсыгы менен токтоп атат. Жана лед жарыктары да ушу маданияттуулуктун бир маданияттуулукка терс залакасын тийгизиши мүмкүнбү ушул автоунаалардагычы? Лед жарыктарга азыркы учурда республика аймагында атайын рейдтер болуп атат. Булар өзү көзгө зыян нерсе, жарандын көзүнө зыян болот. Ошону билишет дагы айдоочулар. Ага карабай эле коюшат да. Бири-бирине бул лед бири-бирине атан талаштыкты жаратып атат да азырчы. Азыр сөзүңүз озуңузда, биз ушул телекөрүүчүнү күттүрбөй суроону узатып алалы, андан улантып ушул лед жарыгы боюнчачы. Сурооңузду бере бериңиз, урматтуу көрүүчү. Алло. Угуп атабыз, сурооңузду узата бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Майя кызматкерлери жана алып баруучу ушу Ош Бишкек жолуна каттаган шопурларга ушу жолдо телефон кармаганга айтып койсоңор болот эле жакшы. Көбүнчөсү ушу жолдо аябай телефон менен сүйлөшүп кетчү, табыз жолдочу. Ошону эскертип койсоңор деп эме кылам. Рахмат көңүл бурганыңарга. Ошо жанагы телефон боюнча биз сиздердин жоопторуңузду уктук эле, дагы бир сыйра ушул кайрылып койсоңуздар болот экен. Рахмат, эже. Бул боюнча сиздин сурооңузга сөзсүз жеткиребиз. Бул боюнча биздин өзүбүздүн саптык айынчаларда мисалы багытка чыккан кызматкерлерге сөзсүз түрдө ажырып өтөт. Ошол жерде жеткирип, основной алыс сапарга чыккан айдоочуларга уюлдук телефонду колдонбосун. Жана ошондой эле азыркы бизде иш-чара жүрүп жатат. Мисалы алыс сапардан келген айдоочулар ошол жерде токтотулуп, мисалы Бишкектен келген болсо, мисалы өзгөндө биздин территория. Ошол жерде токтоп, айдоочуларды бир катар жолго түшүрүп, кичине шамалдатып, уйкусун ачуу максатында, дальше автоунааны жакшы башкаруу максатында ушундай иш-чаралар өткөрүлүп жатат.
Жана лет жарыгы боюнча улантып кетсеңиз, ошол маселе боюнча азыр көпчүлүк айдоочуларда аябай кызыктырат да ошол лет жарыгы боюнча ошол азыр республикалык деңгээлде бул рейд болуп атат. Бул лет жарыгына жарандар бири-бирине атан талаштык болот да бул жердечи. Карама каршы келгенде менин көзүм алды, сеникин да алсын деп ошондой. Бул маданиятсыздыкка кирет, бул өзү азыр сиз айтып аткан ошондой. Буну койбоңуздар. Бул адамдын айдоочуларга дагы зыян көзүнө. Ошондуктан бул лет жарыгына айдоочулардан суранып кетебиз. Бул лет жарыгын койдурбаңыздар. Өздөрүнүн эле ошо машина менен келген эле, автоунаалар менен келген эле өздөрүнүн фаралары менен жүрсөңүздөр болот. Мына ушул боюнча абдан катуу иштер жүрүп аткандыгын биз байкап атабыз да. Кандай чараларды көрүп атасыздар? Кайсы мындай бир мыйзамдын негизинде да? Мисалы лет жарыгын эскертүү болбой, мисалы албай өчүрбөй жүргөндөргөчү. Бул боюнча эми айтып кетсек, лет фара боюнча өзүнчө кошумча жабдык деген меме бар бул жерде. Ишмерчем түзүлүп, иштер жүрүлөт. Булар укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде 194 беренин негизинде айыптар салынат. 5,5 миң сом өлчөмүндө. Өзү бул лет фара деп калдык эми. Лет фара бул эми бул баягы Кытайдан чыккан бир фара экен, бул лампочка экен бул. Эми эски, баягы эскилиги жеткен мисалы фаранын ичиге салса деле бул тоготпойт экен, как положено жарыкты берет экен. Ошол себептен бул айдоочулар мисалы алыс сапарга чыкканда көбүнчө ошолорду салып айдап жүрөт. Ошондой эле мына азыркы учурда жаан чачында буларды кайра ондой жарык бербейт булар. Ошон үчүн өзүбүздүн эле баягы лампочкалар бар. Ошолорду салып жакшына айдап, жол эрежесин так сактап жүрүшүнү чакырып кетебиз айдоочуларга. Мисалы үчүн жана жогоруда абдан көп иш-чаралардын темаларын айтпадыңыздар. Мисалы ошол жана жөө жүргүнчүлөрдөн баштап айдоочуларга чейин ушул маданияттуулукту үйрөтүп атабыз, ар кандай иш-чараларды өткөзүп атабыз депчи. Кандай рейдтер жакында орун алышы мүмкүн? Кандай рейдтин түрлөрү бар? Мисалы ушул боюнчачы бир рейд мас айдоочулар үчүн болушу мүмкүн, мисалы үчүн да. Жакынкы күндөрү. Эми бул рейдтик иш-чаралар буга чейин деле келген, буундан кийин дагы рейдтик иш-чаралар жүрө берет. Мисалы основной мас айдоочуларга. Мас айдоочулар эми дегенде бул жерде мисалы Бахус деген эле рейдтик иш-чаранын негизинде бул бардык айдоочуларга рейдтик иш-чара кетет да. Мисалы карабагачылыкка чыкканга, куу өтө эрежесин бузганга, ошондой эле айдоо көлүгү жок айдаганга, ошондой боют бардык эле. Караңгылатылган айнектерге, ушундай Бахус аталышында рейд болот. Рұқсаты жок айнектерин караңгылатып алган айдоочуларга. Ушул нерселерге бөгөт коюу үчүн эмнелерди кылыш керек деп ойлойсуздар? Могу иш-чаралардан сырткарычы, балким мыйзамдарга сунуштарды өзгөртүүлөрдү киргизебизби? Жок, бул айдоочулардын өзүнө эле бул. Айдоочуларга эле түшүндүрүү иштерин кылыш керек. Айдоочуларга түшүндүрүш керек. Мыйзамсыз караңгылатпаңыз. Мыйзамсыз алдыңкы терезелерин караңгылатса 20 миң сом айыппул салынат буларга. Эгерде мас учурунда автоунаа башкарса, айдоочулук күбөлүгү сот тарабынан 1 жылга айдоочулук укугунан ажырайт. Жана ошондой эле жөө өтмөктөн деп атабыз. Жөө өтмөктөн жөө жүргүнчүлөргө ар кандай өзүбүздүн сайттар менен жарыялап элге жеткирип атабыз, жеткиргенге аракет кылып атабыз. Жөө өтмөктөн өткүңүздөр, зебрадан, атайын зебрадан өтүңүздөр деп. Bundan сырткары биз окуучулар менен көп иш алып барабыз. Эртең менен түштө, кечинде Ош шаарынын аймагындагы мектептердин баарында биздин кызматкерлер туруп алып кызмат өтөйт. Ошо жөө жүргүнчүлөр, жөө окуучуларды коопсуздугун карап, шаар аймагындагы окуучулардын коопсуздугун карайбыз. Урматтуу коноктор, мынакей биз өзү негизи бул абдан чоң тема. Мисалы дагы бир жолу сиздерди чакырабыз. Бул тема боюнча кайрылабыз деп ойлойбуз. Мына мага жеткен маалыматтар боюнча мына эртең эле ошо форум өткөзүп атыпсыздар Өзгөн районундачы. Ошол форум боюнча кыскача айтып өтсөңүз, анан программаны жыйынтайлы. Ооба, биз эми эртеңки Каказма жыйынын шылтоосун айтып коелу. Эртең Өзгөн районунда форум өткөрүп жатабыз. Бул форумдун бирден бир максаты ошо айдоочулардын маданиятын көтөрүү, ошондой эле билим деңгээлин көтөрүү, ошондой эле айдоочуларга айыл жергесинде дагы жол кырсыктарын болтурбоо алдын алуу максатына ар түрдүү
жыйындар өткөрүлөт. Жалпы ошол сиздердин мекеме ишканалардын кызматкерлеринен сырткары дагы ошол жердин жергиликтүү тургундары да чакырылат. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү да да чакырылат. Анын ичинде баягы билим берүү мекемелери да бар, жана башка деген. Мектеп директорлору, жана башка айыл башчылары дегендей. Анда эмесе сиздерге чоң рахмат. Биз программаны жыйынтыктайбыз. Негизи эле ушул сиздер берген маалымат, мен ойлойм, жалпы ушул көрүп аткан көрүүчүлөр үчүн, анын ичинде айдоочулар үчүн дагы бир чоң сабак болду. Андан бул тема боюнча дагы сөзсүздерге кайрылып, элден түшкөн суроолорго жооп берип, жоопту алып турабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, суроолоруңуздар, калтырыңыздар келсе, түз эфирдеги биздин Facebook баракчабызга да калтырып койсоңуздар болот. Биз маалымат берүү кызматкерлеринен жоопту алып беребиз. Биз болсо ушуну менен программаны жыйынтыктайбыз. Жакшы туруңуздар.